Салом алейкум биздин каналдын катталуучулары, баарыңыздарга Америкадан чоң салам. Биз азыр Брайтон Бичте жүрөбүз. Брайтон Бичтин жанында ушундай чоң бийик светящий нерсе бар. Бийиктиги 100 метрден ашат. Бул жакта болсо Атлантический океан, жарым километр пирс бар. Пирсте азыр көп кишилер эс алып балык кармап жүрүшөт. Бул жакта болсо Луна паркта чоң концерт болуп атат. Түнкү саат 10 болуп калды. Биздин көп мекендештер Америкага келгенде ушул Брайтон Бич, Шипсет Бей, Кингс Хайвей деген райондорго келишет. Бул жакта орусча сүйлөгөндөр абдан көп. Сиздер кыйналбайсыздар. Өзбек, орус, туугандардын кафелери бар, банктар бар, транспорт жакшы жүрөт, трейн жүрөт, автобус жүрөт, квартира табыш жеңил. Эгер Америкага келип калсаңыздар, ушул райондан башташ керек. Бир жарым жыл, 1 жыл жашаш керек. Анан башка штаттарга кетсеңиздер болот, достор. Достор, бул жакта каралардын дискотекасы болуп атыптыр. Луна паркта. Мына мен миңдеген каралардын арасында жүрөм. Тыптынч эле, эч ким тийишпейт. Дискотека бүтүп, каралар тарап атат. Бир чети миңдеген каралардын арасында жүрүш аябай страшный көрүнөт экен. Бир дагы аппак киши жок, жалаң каралар. Дискотекада жалаң черный музыка болду. Дискотекадан ачка болгон каралардын баары мына бул жактан тамак ичип атышат. Тамак алып. Hey, what's up, buddy? Мына ушундай Брайтон Бичтин жанында Луна парк бар. Мермейт деген каралардын районунда мен жашап кеткен мурда. Америка, Бруклин шаары. Бир дагы апа-бакай көрүнбөйт, жалаң каралар. Арасында мен эле жүрөм. Biz Бруклин шаарынын Брайтон Бичтин жанындагы Best Western деген гостиницага келип жайланышып атабыз азыр. Бул гостиницага өткөн жолу Нью-Йоркко келгенде киргенбиз. 5 этаж гостиница экен, ичинин баары абдан сонун.
жакшынакай. Паркинги бар экен бул жерде. Bir 20-25 машинага туураланган паркинги бар экен. Азыр биз машинаны паркингге жаңы эле койдук. Азыр ичин бир сыйра сиздерге көрсөтүп кайра машинага келем. Мына ушундай гостиница экен. İçi ушундай экен. Биз 5-нчи этажда жайланыштык. Бул жерде лифт бар экен, ошо лифт менен 5-нчи этажга чыгып. Бул жерде эртең менен тамак берет экен, достор. Өзүң каалаган тамакты жасап, каалаганыңды салып алып, номерге барып тамактан болот экен, же болбосо бул жерден тамактан болот экен, достор. Достор, Кудай буйрса, биздин кайрымдуулук иши башталды. Көчө күнү мен Жалал Абадка $100 салып идим. YouTube'дан толук акча түшө элек, бирок жардамды эртерээк баштайлы деп Кутманбек мырзага акчасын салып, телефон менен сүйлөшсөм, Кутманбек мырза айтат, өткөндө 10 килограммдык un алсак, ичинин баары начар экен. Андан көрөк жана высший сорт чоң мүшөктөн алып туруп эле ар бир бая муктаж болгон мекендешибизге 10 килограммдан бөлүп таратсак жакшы болот экен деп. Ошол иш 2 жуманын ичинде Кудай буйрса бүтөт. Кутманбек мырзага абдан чоң ыраазы болдум. Ошо мүшөктөрдү алып, ичиндеги ундарды чоң пакеттерге 10 килограммдан бөлүштүрүп 25 үй бүлөгө un таратмай болду. Кудай буйрса бир 2 жуманын ичинде Кутманбек мырза жумуштарды бүтүрүп видео салып деді. Ошо видеону эмки видеолордо койгонго аракет кылам. Өткөндө айткандай, биз азыр ошо Брайтон-Бичке жакынбыз, океандын жанында, Атлантический океанга жакында эле барып ошо жака океан жээгинен басып бир сыйра сейилдеп келдик. Азыр мен сиздерге эмнеге биздин жарандар Америкага келип калганда ушул Нью-Йорктун Брайтон-Бич районуна, же болбосо Брайтон-Бичтин жанында Шипсет-Бэй, Кингс-Хайвей деген райондор бар. Ошол жака эмнеге келиш керек, башка штаттарга барганда оор болуп калат. Азыр ошону мен сиздерге мояктан доскага чийип көрсөтүп берейин, сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн. Так, достор, мен деген машинага доска салып алгам атайын. Азыр мен сиздерге бул доскага чийип көрсөтөм. Негизинен алганда Американын картасын алсак, Америка мындай да. Бул жер Калифорния болсо, бул жер Вашингтон штаты болсо, бул Мэйн болсо, бул Флорида болсо, биздин Нью-Йорк бул жерде жайланышкан. Нью-Йорк деп жазып коелу. Нью-Йорк бул жерде жайланышкан. Мен жашаган Агая бул жерде жайланышкан. Агая. Чикаго болсо бул жерде жайланышкан. Чикаго. Менин үйүмөн Чикагога чейин 5 сааттык жол машина менен. Мен жашаган Агаядан баштап Нью-Йоркко чейин 8,5 сааттык жол. 8 саат 30 мүнөттө машина менен жетебиз. Мен эмнеге сиздерге айтып жатам? Биздин мекендештер келгенде Нью-Йорк штатынын Бруклин шаарына келиши керек. Бруклинде Брайтон-Бич, Шипсет-Бэй, анан Кингс-Хайвей деген район бар. Азыр мен сиздерге могу Бруклинде жакыныраак чийип, эмес түшүп кетти, азыр доскабыз түшүп кетти. Эмнеге башка штатка барбай, ушу именно Бруклин шаарына келиш керек, мен сиздерге азыр кыскача түшүнүп берейин, достор. Эртең Кудай буйрса бир күн дагы видеолорду улантып
Брайтон Бичке барып видео тартканга аракет кылабыз. Бүрсү күнү Манхэттенде анча-мынча жумуштар бар, ошону бүтүп коюп үйгө кетебиз, достор. Негизинен алганда бул Бруклин деп коелу. Бруклин шаары. Бул жерде болсо Манхэттен жайланышкан. Бруклинден Веризана көпүрөсү өтөт дагы, бул жакта болсо Стейтен Айланд деген баягы жарым арал бар. Ама Бруклин шаарынын Атлантика океаны. Атлантика океанынын могул жеринде Брайтон Бич деген район бар. Брайтон Бичтин үстүндө мыякта Шипсид Бей деген район, анын үстүндө Кингс Хайвей деген район бар. Ошол Брайтон Бичте, Шипсид Бейде, бул Кингс Хайвейде биздин Кыргызстандан келген көп мекендештер жашайт. Анан орусча сүйлөгөн Россиядан келген көп мекендештер жашайт. Эгер сиздер Брайтон Бичке келип калсаңыздар, Брайтон Бичтин узундугу бир 7 көчө болуш керек. 7 көчө. Ошо 7 көчөнүн арасында көптөгөн магазиндер бар. Сиздер башында келгенде англис тил жок болот да, ошон үчүн коркунучтун эчтеке кереги жок. Бул жакта магазиндер бар, банктар бар. Банктарда көптөгөн орусча сүйлөгөн адамдар иштейт. Анын үстүнөн бул Брайтон Бичте, Шипсид Бейде, Кингс Хайвейде өзбек туугандардын кафелери көп, орус туугандардын кафелери көп. Анан бул жакта жумушка орношуу үчүн абдан көп агентстволор бар. Ошо агентстволорго кайрылып жумуш тапса болот. Бул агентстволор кандай иштейт? Сиздер барып жумуш сурасаңыздар, булар сиздерге жумуш таап берет дагы. Бир жума иштей турган маянаны сиздерден сурашат. Ошо маянаны бир жума иштеп туруп, бир бербестен 2-ге, 3-кө бөлүп төлөсөңүздөр болот. Башында келгенде биздин мекендештер англис тили жок келет да. Эгерде башка штаттарга барып калсаңар, жумуш табыш оор болот. Жумуш эмес, негизинен магазинге барып нан алган оор болот. Анткени англис тили билбесеңер, эч ким менен сүйлөшө албайсыңар. Ошон үчүн ушул Шипсид Бей, Кингс Хайвей, Брайтон Бичке келсеңиздер, күндүз басып барсаңыздар дагы орусча сүйлөгөн адамдарды көрүп турасыздар. Анан биздин Казакстандан келген, Өзбекстандан келген, Кыргызстандан келген адамдар абдан көп. Сиздерге бирдеме сураш керек болуп калса, адашып калсаңыздар, ошол адамдарга кайрылсаңыздар, сиздерге чоң жардамын көрсөтөт деп ойлойм. Ошондой, достор. Анан бул Брайтон Бичтин жээгинде Бодвард деген атайын адамдар көп чогулуп, сейилдеп, жумуштан кийин эки жака басып, велосипед тээп жүргөн жер бар. Ошол жака да келип эс алсаңыздар болот. Ошол Брайтон Бичтин жанында пляж бар. Пляж бул Атлантический океандын жээги. Биз башында келгенде ушул Брайтон Бичтен жашоону баштаганбыз 2013 жылы. Менин көптөгөн тааныштарым ушул Шипсид Бей деген, анан Кингс Хайвей деген жерде жашашчу. Мен жана азыркы видеонун артына дагы бир видео коем. Ошо Брайтон Бич бүтүп аткан жерде, могу жерде Луна парк бар. Луна парктын жанында моякта Мермейд деген каралардын району бар. Мен ошо каралардын районунда, Мермейд деген райондо Ислам, Улам болуп үчөөбүз бир комнатаны снимать этип алып, ар бирибиз $400 чыгарып, $1200 бир чоң комната кухнясы менен бар болчу, ошого берчүбүз. Кийинчерээк мен бул Мермейд деген райондон Брайтон Бичке көчүп баргам. Андан кийин Шипсид Бейге көчүп баргам. Шипсид Бейде Ocean Avenue деген жерде Алмаз деген жигит экөөбүз бир топ жашап калганбыз. Эртең дагы Кудай буйруса чыгып сиздерге Шипсид Бейди, Кингс Хайвейди, анан Брайтон Бичти көрсөтүп, кээ бир кызыктуу жерлерин айтып берем. Бүгүнкү видео ушундай кыскача болуп калды. Биз дагы чарчадык, көп жумушту бүтүрдүк. Азыр гостиницага жатып алып, эртең анан шашпай чыгып кыдыралы, достор.
Достор, ошондой. Бүгүн кыскача видео болду. Кайрымдуулук иштерин Кудай буйруса улантабыз. Азыр бизде дагы YouTube каналыбызда жакшы ситуация болуп атат. Мекендештерибиз жазылып атат, биз көбөйүп атабыз. Акча акырындан түшүп атат. Эмки жолу Жалал Абадты бүтүрүп коюп, экинчи областты баштайбыз. Ошентип чет менен кетебиз. Эмки жолу дагы бир областты тандайбыз дагы. Ошол областта жашаган бир мекендешиме акча салам. Ал мекендешим жардам берип ошо кайрымдуулук ишке. Дагы бир 25 жакыр жашаган үй бүлөгө дагы бир 25 мүшөк 10 килограмм ун таратсак, абдан жакшы иш болот. Ошондой достор, баарыңыздарга чоң салам. Аман эсен болуңуздар. Кийинки видеодон жолукканча, көрүшкөнчө достор.